Кичинекей желекчилерди көргөндө балалы эмес деп кетем. Сиздер шуну көргөн эмнени эстейсиздер? Комментарийге жазып кетиңиздер. Баткен дебиз. Айнектер сындырыптыр, а? Снаряд түшкөн го бул жерге. Алла. Мына караңыздар. Караңыздар, балдар бакчасын ушундай коркунучтуу курал менен, кыйратуучу курал менен кол салып тур тугандар. Бул ушкан кыш менен урулган, дуалды жара берген нерсе адамды эмне кыла коет тугандар, эмне кыла коет? Кудай. Неке? Кудайым ошол капырлардын жазасын берген болсун. Мечитти да ушундай аткылаган, а? Ооба, мечиттине көрөсүңөр. Бул тийгенде кыршаны ача коет, а? Ооба. Өйдө. Бул толкуну да, аба менен урган толкуну. Танкалар келген. Неке тугандар, тумбаны арматур менен бүткөн тумбаны жара салган да, ылдый жактагы эмеси. Неке жарылып кеткен. Неке. Бул жерде адам болсо канчага, кандай абалда калат, аны таба таппайбы? Кудай сактаптыр. Бул жерде эч ким болгон эмес, тирүү адамдардан. Мен келе жаткам да. Мен саат 8 болгон, 8де башталып кетти. 8 эле кетет, 8ге 10 мүнөт 15 мүнөт калган эле. 8ден уже элдер келе баштаганда, балдар келе баштаган, мектепке, садикке келе жаткан да. Анан уруш башталып кетти, анан элдер балдарды, кыздарды бардын алып чыгып кетти. Аткалаганы көрдүм. Булар ушунчалык алегенде экен да булар. Алладан коркпогон адамдар экен. Ана караңа бүт айнетесин дуат тешке. Неке тугандар, бул мектепке бүтпөй жатып 2 жолу кол салуу болгон, а? Мурункусу будан күчтүү болгонбу? 3 жолу бунусу азыр. 3 жолу такылады да мектеп. Жаңы салынган мектеп 3 жолу кол салыш, а? Мектепке. Бул азыр садикти эми сентябрда тапшырды эле, мындан атып салды. Бул садикти? Бул эми иштеген. Сентябрда эми тапшырды, а? Колдонууга. Эми тапшырды эле. Муну Дорда ассоциациясынын Салимбеков бар экен го. Аскар Салымбеков. Ошо өзүнүн жанына салып берди. Алла разы болсун. Аскар Салымбеков өз эсеби менен салып берди. Салып берген экен. Тугандар. Өзү келип ачып берди. Өзү келип ачыптыр. Неке, мына пажар үчүн курулган кошумча тепкич экен, а? Я Алла. İçine girelim. İçine güydürüp alганбы? Күйгүзүү. Мектептердин талкалап азыр тазалаганын көрүп атабыз биз. Страшный болчу мектептерде бияктала. Азыр иштер менен тазалап атабыз. Тазалап иштер жүрүп атат.